7 bölüm. Иссахардын уулдары Пуя, Тола, Жашуп жана Шимрон 4. Толанын уулдары Узи, Репая, Жериел, Жахмай, Жипсам жана Шемуэл. Алар Толанын уруу башчылары болушкан. Алардын урууларындагы адамдар жоокерлер эле. Алардын саны дөөттүн убагында 22.600-гө жеткен. Узинин уулу Жизрахия, ал эми Жизрахиянын уулдары Михаил, Обадия, Жоэл жана Жишия 5. Булардын баардыгы башчылар болгон. Алардын урууларында согушка даяр турган 36.000 жоокери болгон. Анткени алар көп аял алгандыктан уулдары көп болгон. Алардын бир туугандары болгон Иссахардын урууларындагы жоокер адамдардын санжырага киргендеринин саны 87.000. Бенжаминдин уулдары Бела, Бехер жана Жедияэл 3. Беланын уулдары Эспон, Узи, Узиел, Жеримот жана Ири 5. Уруу башчылары жоокер адамдар болгон. Алардын санжырага киргендеринин саны 22.034. Бехердин уулдары Земира, Жаш, Элиезер, Элиойнай, Омри, Жереймот, Абия, Анатот жана Алемет. Булардын баары Бехердин уулдары. Санжырасында алардын уруулары боюнча урууларга башчылык кылган жоокер адамдары 20.200 болуп катталган. Жедияэлдин уулу Билан, Биландын уулдары Жеюш, Бенжамин, Эют, Кенаана, Зейтан, Таршиш жана Акишакар. Жедияэлдин ушул уулдары уруулардын башында турган жоокер адамдар болгон. Согушка чыга тургандары 17.200 эле. Шупим жана Хупим, Ирдин уулдары Хушим, Ахеирдин уулу. Напталынын уулдары Жахсиел, Гуни, Жетсер жана Шалум. Булар Биладан төрөлгөн уулдары. Менашенин уулдары Асриел жана Гилаттын атасы Махир. Буларды Рамдык күң аялы төрөгөн. Махир Хупим менен Шупимдин карындашына үйлөнгөн. Алардын карындашынын ысымы Мааха. Дагы башка уулунун ысымы Салапат. Салапаттын кыздары гана болгон. Махирдин аялы Мааха уул төрөп, ысымын Переш койду. Анын бир тууганынын ысымы Шереш. Анын уулдары Улам менен Рекем. Уламдын уулу Бедан. Булар Гилаттын уулдары. Гилат Махирдин уулу. Махир Менашенин уулу. Анын карындашы Амолехет Ишоданы, Абиезерди жана Махланы төрөгөн. Шемиттин уулдары Ахиян, Шекем, Лики жана Аниям. Ипраимдын уулдары Шуталах, Берет, Тахат, Элат, Тахат Забат. Шутелах, Эзер жана Элат. Ипраимдын уулдарын Гаттын тургундары өлтүрүп салышкан. Анткени алар гаттыктардын малын тартып алганы барышкан. Алардын атасы Эпраим уулдарын жоктоп, көп күн аза күттү. Бир туугандары аны сооруткону келишти. Анан ал өз аялына жакындады. Анын боюна бүтүп, уул төрөдү. Атасы баланын ысымын Берия койду. Анткени анын үйүнө мүшкүл түшкөн эле. Анын Шеяра деген кызы болгон. Ал кыз төмөнкү жана жогорку Бейт корон менен Узейин Шеяраны курду. Эпраимдин уулу Репай, Репайдын уулу Решеп, Решептин уулу Телах, Телахтын уулу Тахан, Тахандын уулу Ладан, Ладандын уулу Амиют, Амиюттун уулу Элишама, Элишаманын уулу Нун, Нундун уулу Жашия. Алар ээлеген, алар турган жерлер Бейтел жана анын карамагындагы шаарлар, чыгыш жактагы Нааран, батыш жактагы Гезер жана анын карамагындагы шаарлар, Шекем жана анын карамагындагы шаарлар, Аза жана анын карамагындагы шаарлар. Ал эми Менашенин уулдары Бейт Шеянды жана анын карамагындагы шаарларды, Таанахты жана анын карамагындагы шаарларды, Мегидону жана анын карамагындагы шаарларды, Дорду жана анын карамагындагы шаарларды ээлешкен. Ал шаарларда Ысрайыл уулу Жусуптун уулдары жашап турушкан. Ашырдын уулдары Имна, Жишпа, Жишпи менен Берия. Булардын карындашы Серак болгон. Бериянын уулдары Хебер менен Малкиел. Малкиел Бирзаиттин атасы. Хеберден Жаплет, Шомер, Хотам жана алардын карындашы Шуя төрөлдү. Жаплеттин уулдары Пасах, Бимал жана Ашпат. Булар Жаплеттин уулдары. Шемердин уулдары Аки, Рага, Хуба жана Рам. Анын бир тууганы Эйлемдин уулдары Сопах, Имна, Шейлеш жана Амал. Сопахтын уулдары Субах, Харнепер, Шубал, Бейри, Джимра, Бетсер, От, Шама, Шилша, Житран жана Бейра.
Жетердин уулдары Жепун, Писпа жана Ара. Уланын уулдары Арах, Ханиел жана Риция. Булардын баары Ашырдын уулдары, уруу башчылары, тандалган жоокер адамдары, башкы жетекчилери. Алардын сан жарасына кирген согушка даяр жоокерлердин саны 26 000.